Мобилдик технологиянын эң соңку модели Samsung компаниясынын бүктөлмө Galaxy Fold телефону сатыкка чыкты. Баасы $2000 чапчыган мындай телефондорду биринчилерден болуп түштүк кореялык кардарлар сатып алууда. Аталган телефондун экранында мурда кемчилик чыккандыктан аны сатыкка чыгаруу кечеңдеп келген. Компания андан бери каражат оңдоп түзөтүлгөнүн билдирди. Facebook'тагы лайк белгиси канча жолу басылганы башка көрүнбөй калышы мүмкүн. Facebook компаниясы лайк белгисин жашырып коюу үчүн сыноо жүргүзүүнү көздөп жатат. Ушундай эле сыноо Instagram'да да болгон. Facebook'та иштебеген бир инженер тест жүргүзүүгө байланыштуу бар кодду тапкан. Компания бул боюнча комментарий бере элек. Массачусетс технологиялык институтунун изилдөөчүлөрү жаңы робот жибин ойлоп табышты. Аны менен инсульт жана аневриз болгон бейтаптардын организминде пайда болгон тоскоолдуктарды тазалоого болот. Магнит менен башкарылуучу каражат мээдеги ички кан тамырлар аркылуу киргизилип, уюп калган канды азайтуучу жана жаракатты дарылоочу препаратты жеткирет. Бул дүкөндө төлөм үчүн банк карточкасы, смартфон да керек эмес. Болгону башыңызды буруп коюу жетиштүү. Кытайдагы дүкөндө кардарлар 100 таануучу төлөм каражаты аркылуу товарларды көп сатып алууда. Анда камера менен жабдылган аппаратты карап коюу керек. Анан ал кардарлардын жүзү тартылган сүрөттү санариптик төлөө системасы же банктагы эсебине туташтырат.